Сүрөткө түшсөк болобу? Болот, ооба. Анда бизди сүрөттө тартып коюңузчу. Макул. Bir, iki, üç. Tarttım. Мен сизди тааныдым. Таандыңбы? Маршрутка менен чогуу келгенбиз, Ошондой болду. Салам Сокол медиа порталынын катталуучулары жана көрөрмандары. Биздин апта каарманы рубрикасынын кезектеги коногу кыргызча так сүйлөп, социалдык тармактарда кыргызча күлкүлүү видеолор менен таанымал болгон тиктокер Мехмет Өнөн болмокчу. Кезектеги чыгарылышыбыз сиздерге жагат деген үмүттөбүз. Андыктан экрандан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Тиктокто да активдүү колдонуучу экенсиз. Айтсаңыз, TikTok чөйрөсүнө кантип аралашып калгансыз? TikTokко негизи мен 2019-жылы ачкам, TikTok аккаунтумдучу. Анан ошо мындай түркчө тартып аткам негизи. Ушундай театрлык, анан көргөн үндөрдү эле, уккан үндөрдү эле мындай өзүм ойноп эле чыгарып аткам да. Анан бул жака келгенден кийин мен оюмда жок болчу негизи TikTok тарткан. Анан бир жолу эле үйгө барсам, бир күн жубайым айтты да TikTok тарталы депчи. Анан чогуу тарталы деди да бирок. Макул дедим, тартып баштадык бир-эки видеону. Анан көрсөм өзү макияж жазанып бүтө албай калып, анан ошо тартылгысы келбей калды да. Мисалы, мен бүгүн тартылбайм, эртең тартылбайм дегенде, мен анда өзүм улантып берейин дедим да ошону. Ошондон кийин кыргызча Байел деген бир тиктокер бар. Ошонун эле 5 бармак деген үнү бар да. Ошо биринчи мен кыргызча немен болчу. TikTok видеом болчу. Ошо менен баштап мындай тартып баштадым да кыргызча видеолорду негизи. Күлкүлүү видеолоруңуздун көпчүлүгү жашоодон алынган окуялар экен. Анан ошол видео тартыш үчүн идеяларды кайдан аласыз? Же болбосо ошол окуялар башыңыздан өткөн окуяларбы? Негизи мен биринчи айткандай үн менен баштагам да. Үндөрдү эле туурап мындай айтып атканга үндөрдү эле туурап айткам, ушундай ойногом да. Анан ошондой чыгарып аткандан кийин оюбузга мындай вайндар келип калды да, мисалы. Өзүбүз эле мындай окуяларды көрүп атабыз жашоодо, ошолорду тартпайлыбы деген ой келди да. Анан ушул мисалы немени тартып баштадык. Магазинде, балдар магазинге киргенде, анан карызды биринчи алган адам менен акыркы алган адам кандай болот депчи. Ушуларды тартып баштадык. Мисалы, сумду туурап тарткан видео аябай эле хит болуп калды, хайп болуп, ОМКСке чыкты мисалы. Ошондой болуп калды. Сумдун подвалындагы соодагерлер. Кел брат, аласың да сатасыңбы? Же ремонтпу? Кандай аппарат керек сага? Кайсы? Сумдун үстүнкү этаждарындагы соодагерлер. Здравствуйте. 200 сом. До свидания. Тиги үн менен айтсам, Салтанат Шекенова эжебиздин туураган үндөрдү аябай хайп болуп калган. Ошону менен Инстаграмда элдер бөлүшүп, негизи подписчиктер көбөйүп калган да, катталуучулар көбөйүп калган. Өзүм эле хайпкем да көрсөчү. Өзүм турушум эле хайпкен да. Мен өзүм эле хайпмын. Негизи ошо биринчи балдар магазинге киргенде кантип неметишет. Аны биз жашаган жокпуз, бирок көп эле магазинге кирсек эле балдар келип бир нерсени сурайт да. Ошондон улам эле оюбузга келип тарттык, мисалы. Бирок тигини каяктан алдым деген бир вайм бар болчу. Ошону мисалы өзүм эле жашагам, магазинге кирип атканда башка жерден бир нерсе алып келсең, эже урушат да негизи. Каяктан алдың, менден эле албайсың депчи. Ошо мисалы эсибизге түшүп, ошондон тартканбыз. Саламатсызбы эже? 2 нан берип коюңузчу. Аны каяктан алдым? Могу самынды тиги магазинден алдым. Аны менде деле бар го. Канчага алдың? 30 сомго. Мен 29га эле бермекмин. Алардын самыны эски, көбүрбөйт. Меники жакшы көбүрөт. Келечекте да ушу TikTok тартып улантып кетем деп ойлойсузбу? Деги эле TikTok чөйрөсүнө койгон пландарыңыз кандай? TikTok тартам, улантам. Тарткан видеолорду TikTokко киргизем. Бирок ошо башка жерден улантып кетсем жакшы болот деп ойлойм да өзүм.
Türkiye'nin Kayseri şahrında төрөлгөм. 5-1 тууганмын. Үй бүлөм Кайсерде жашайт өздөрү. Анан мен мектепти, анан лицейди Кайсерде окудум, Түркияда. Анан бул жака университет боюнча келгем, Манас университетинен тапшырып. Манас университетинен 5 жыл билим алдым, университет. Анан бул жактан үйлөндүм. Азырынча бир кызым бар. Азырынча Манас университетинде иштейм, өзүндө. Жатакана кызматкери болуп. Өзүм реклама жагында окуп бүткөм. Демек кыргыз кызына үйлөнгөнсүз. Айтсаңыз, Түркия менен Кыргызстандын каада салттарында кандай айырмачылыктар бар экен? Эки өлкөнүн каада салттарында аябай эле айырмачылык бар экен. Анткени көп жылдан бери коштошкон жокпуз да. Мисалы Кыргызстанда көп эле жей беришет, мисалы тойдо. Бизде аз эле жейт да тамакты. Тамактуу той өзүнчө болот бизде. Анан бул жакта той көп экен аябай эле. Түшө тою, мисалы сүннөт тою, жаш тою, классташтардын тою дегендей. Бирок бизде андай нерсе жок да. Бир эле эркекте сүннөт тою бар. Анан үй бүлөлүк тою бар. Ошол эле да. Кызда мисалы бир эле той болот, ошодо үй бүлөлүк тойдо. Ушундай ортосунда дагы айырмачылыктар аябай эле көп экен да. Кыргыздарда көп бийлешет экен, бизде чоңдор аябай көп бийлешпейт, отурушат, жаштар бийлешет. Ушундай айырмачылыктар бар экен. Кыргызстанга окуу үчүн келдим дедиңиз. Кыргызстанга биринчи жолу келген Мехмет мырза менен азыркы Мехмет мырзанын айырмасы эмнеде? Айырмасы көп го дейм. Анткени 8 жыл болуп калды, 2013-та келгем мен бул жака. Ошондо мисалы кыялдар аябай эле башкача болчу, жаш болчубуз, 18 жашта болчубуз. Ошондо ар кайсысын ойлой берчүбүз да. Мындай кылайын, ушундай жумушумду ушундай улантайын депчи. Мисалы мен 2 жылда бир жылда бир кыялымды башка немет котором да. Ошол жактарда, ошол кезде мисалы гитара чертип ырдайын деп аткам болчумун да. Биринчи келгенде. Анан кийин театрга алып бардым ошону. Анан кайра башка бир нерселер болуп кетти да. Университет бүткөндөн кийин бирок бир аз ой жакшы отурат экен да. Ушундай кылам, аябай эле учпай кыялды, мындай кыялды орундатайын дейт экен да. Азыр мен иштеп аткам. Азыр мен Манаста иштеп атам, бирок ошо TikTok 6 айдан бери чыккандан кийин да жашоо аябай эле өзгөрдү мен үчүн. Мисалы аябай эле элдер таанып калды. Мындай башкача акча табайын деген ойлор келди да. Инстаграмга, TikTokко күлкүлүү видеолорду тартып гана чектелбестен ыр жазып, ыр окуп, обон созуп, ыр ырдап видеолорду жүктөйт экенсиз. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Эми мен айткандай кыялдар мындай башкача менде улантып кетет да. Анан үнүм кичине жакшы көрөм. Мен жакшы көрөм да. Элдер көбүнчө жактырбайт, бирок мен жакшы көрөм. Ошо негизи эле басканда деле, бир жумуш аткарганда деле ырдап берчүмүн да. Анан ошону кичине улантайын деп гитара черткенге баштагам. Бирок анча жакшы үйрөнө албай калдым. Бирок азырынча деле көп ырдабайм. Мындай жазган ырларым бар болчу, мурда ошол ырга эле басым жасачумун да. Азырынча TikTokко мындай театр дегенге басым жасап атам да азыр. Анда биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн өнөрүңүздү тартып алып, бир ырдап бербейсизби? Макул. Өзүм менен жүрсөм жаным жарашып бул күндөрдүн барын. Ал олонгон сезимдерим улам күчөп барат. Элестете албайм өзүмдү сенсиз өткөргөн бул өмүрдү. Өмүрүм да сен, көңүлүм да сен, ырларым да сен. Жадырап сен мага, мен тартылам сага.
Жамалың күлүп турганда, эркелеп сен мага, мен тартылам сага. Жамалың күлүп турганда. Өзүңүз жазган ырларыңыз да бар экен. Ошондой ырлардан бирди ырдап бербейсизби? Макул. Sen gidince kaldım bir başıma, gözlerimi diktim boş duvara. Anladım sensiz olmuyor, mahkumum günüm dolmuyor. Baksana şu halime, bu kalbim sensiz ağlıyor. Nasıl da bağlanmıştım, kendime saklamıştım. Aynanın karşısında kendimi sen sanmıştım. Son kez bakayım gözlerine, son kez tutayım ellerini. Bu kader ayırdı masum bizleri, kader olmasaydı tutardık sözlerimizi. Баракелде, талантыңыз ташкындап, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Бизге бүгүн убактыңызды бөлүп келип интервью бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Сокол медиа порталына да тенен ыраазычылык билдирем. Мени чакырып маек алганыңыз үчүн чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик коштосун. Өзгөчө каарманыбыз менен болгон маегибиз сиздерге жакты деген ишеничтебиз. Сокол медиа каналына катталып, бул видеонун астына ой пикириңизди калтырууну унутпаңыз.